Эки өлкө ортосундагы өткөрмө пункттардын ачылышы менен экономикалык карым-катыш тереңдесе, башка тармактарда дагы кызматташуу өз нугуна түшөт. Эки өткөрмө пункт ачылды. Бул өткөрмө пункттар жергиликтүү Баткен эли үчүн, ошондой эле биз үчүн экономикалык жактан баягы роль кандай эле буга чейин, эми кандай болот? Бир нерсени айтып кетиш керек. Ошол чек аранын деген чечилиши бул бир тараптуу утуш эмес. Бул эки элдин деген ортосундагы, эки мамлекеттин ортосундагы утуш да. Ошондуктан мисалы башка өлкөлөрдө дүйнө жүзүндө ошол чек арадагы региондор абдан өнүгүшөт да негизинен. Ошондуктан мен деле азыр ишенем, биз баарыбыздын ошо иштенебиз. Ушу биздин элибиз ошо чек арада жашаган азыр дүркүрөп, өнүгүп өсүп азыр жакшы жашоо турмушка деген алдыга жылат да. Эл аралык коомчулук бул ушул эки президенттин кадамына кандай баа берип жатышат? Менимче абдан жогорку баа берилет да. Аны азыр байкайлы турасыз убакыттарда. Ошондой эле. Бирок баасы абдан жогору эле болот да. Толук ишенебиз. Ооба, көпкө күттүрбөй дароо эле эл аралык уюмдар жана абройлуу өлкөлөр кыргыз-тажик чек арасынын чечилишин кубаттап чыгышты. Антонио Гутерриш бул өз ара ишенимди бекемдөөгө, жакшы коңшулук мамилелерди чыңдоого жана эки эл менен жалпы аймактын тынч келечегин камсыздоого өбөлгө түзөт. Шанхай кызматташтык уюму 2025-жылдын 13-мартында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишимдин түзүлүшүн кубаттайт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун катчылыгы эки өлкөнүн лидерлеринин туруктуу аракеттеринин жана саясий эркинин аркасында дээрлик 1000 чакырымга созулган мамлекеттик чек ара сызыгы макулдашылды. Россия Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюлганын кубаттайт. Бул маанилүү документтин кабыл алынышы эки мамлекеттин лидерлеринин саясий эркинин, ошондой эле чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын узак жана тыкыр эмгегинин натыйжасында мүмкүн болду. Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын чек арасын толук тактоо жана белгилөө боюнча тарыхый келишимге жетишкени менен куттуктайт. Бул жетишкендик алардын өкмөттөрүнүн дипломатияга жана аймактык туруктуулукка болгон умтулушун көрсөтөт. Европа биримдиги Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча акыркы келишимдин кол коюлушу менен куттуктады. Сауд Арабиянын тышкы иштер министрлиги Тажикстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимди кубаттай турганын билдирди. Эки өлкөнүн чек араны тактоо боюнча жетишкен келишимин Түрк мамлекеттер уюму да кубаттады. Бул маанилүү кадам дипломатия жана диалог аркылуу жетишилип, Борбор Азияда жана анын чегинен тышкары аймактарда туруктуу тынчтыкка, стабилдүүлүккө жана гүлдөп өнүгүүгө жол ачат. Туркиянын тышкы иштер министрлиги эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлде жүргүзүлгөн тыгыз диалогдун натыйжасында түзүлгөн бул келишимдин аймактагы тынчтыкка, туруктуулукка жана кызматташтыкка салым кошооруна үмүттөнөбүз. Мындан сырткары, бул тарыхый чечимге Корея Республикасы, Италия, Пакистан жана башка мамлекеттер да колдоосун билдирди.